Айыптар боюнча фактылар кылмыштардын жана бузуулардын бирдиктүү иресине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Азыркы учурда тергөө органдары тарабынан Атамбаев менен байланыштуу 5 кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жатат. Тергөөчүнүн дагы башка кылмыштардын изи чыгып жатат. Аны дагы кийин угасыңар. Каражаттар дагы чыккан угасыңар кийин. Атамбаев тергөө органдары тарабынан 3 жолу мыйзам талаптарын толук сактоо менен күбө катары тергөөгө чакырылган. Андан сырткары ички ишер министринин орун басары Каниметов баш болгон тергөөчүлөр барып, ошол үйүндө, жеринде күбө катары тергөө ыкмаларын жүргүзөлү десе, анда дагы киргизбей койгон, макул болбой койгон, баш ийбей койгон. Кече эле ушул мыйзамды логикага улантып, мыйзамдын талаптарынын негизинде тергөөчүнүн токтомун аткаруу үчүн Атамбаевди тергөөгө күбө катары алып келүү иш аракеттери болду. Күч органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана жазык процессуалдык кодексинин нормалары толугу менен сакталды. Бирок Атамбаев Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын талаптарын өдүнө түрдө четке кагып, тергөө иштерин мыйзам алкагын аткарууга катуу тоскоолдук кылды. Атамбаев жана анын айланасындагылар ок атуучу курал колдонуу менен каршылык көрсөтүштү. Алар мыйзам талашынан таптакыр чыгып кетишти. Тилекке каршы бир канча адам жаракат алып, укук коргоо органынын бир кызматкери атылган октон каза болду. Кыршында болгон жигитибиздин өмүрү бийликтен дагы, байлыктан дагы, ар кандай саясий дымактан кымбат турат. Мархумдун ата-энесине, балдарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кече эле 2 августта энеси Өктөн Мамаева менен мекендештер форумунда бирге чогуу болдук эле. Россиядан келип 4 маселе коюлса, ошонун бир маселеси боюнча баяндама жасап, абдан жакшы баяндама жасаган. Ошол биздин мекендешибиздин уулу экен, уулу. Мына менин дагы жүрөгүм абдан ооруп турат. Алардын аза кайгысын мына тең бөлүшөм. Мына абдан оор жоготуу, ооруттолго жоготуу. Бала деген бала. Бирок мындай болбош керек эле. Арты кайрымдуу болсун. Урматтуу депутаттар, Атамбаев ала чыга албай калды. Бийлик алсыздык көрсөт деген ачуусунга карабай, Койташтыкка кошумча күч жөнөтүлгөн жок. Кырдаалды мындан ары курчутпоого аракет кылдык. Атамбаев тарабынан ок атуучу курал колдонулганына карабай, атайын күчтөр аягына чейин ок чыгарган жок. Қан төгүлбөсүн деп желим ок колдонулду. Бийликтин кадырбак төгүлсө дагы мекендештерибиздин каны төгүлбөсүн дедик мекендештерибиздин. Айтылган факттар боюнча кылмыш иши козголду, күнөөлөр сөзсүз түрдө жазага тартылат. Кечеге чейин Атамбаев тергөөгө күбө катары чакырылып келсе, эми ал оор кылмышка шектүү катары чакырылат. Урматтуу депутаттар, өлкөдө мыйзамдуулукту, тынчтыкты, коопсуздукту сактоо боюнча бардык иш-чаралар аткарылат. Ыкчам чаралар көрүлөт. Бүгүн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрдүм. 7 августта Аламжа районунун Койташ айылында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чечим кабыл алынды. Бүгүн Опунбаев отставкага кетүүнү суранды. Бирок мен айттым, кызматтан кетип калуу оор мезгилде. Бул оңой. Бул кутулуштун оңой жолу. Азыр кызматтан кетүү эмес, коопсуздукту камсыз кылуу абдан маанилүү. Бул стабилдештиргенден кийин, андан кийин алардын жоопкерчилигин карайбыз. Элди бөлүп жарууга, туруксуздук кырдаалын жаратууга жол берилбейт. Бул үчүн мамлекет күчү, саясий эрк жетиштүү.
Урматтуу мекендештерим, Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет. Мыйзамдын талаптарын бардык адамдар тарабынан кынтыксыз аткарышын камсыздоо мамлекеттин милдети. Алдамчылардын азгырыгына алдырбагыла. Чагымчылдардын аракетине чогуу бөгөт коелу. Айрым күчтөр бул процессти Жээнбеков менен Атамбаевдин жеке тиреши деп жатышат. Бул эки адамдын тиреши эмес. Бул коррупциянын туу чокусу болгон бардык кылмыштуу иштерди ачууга, тергөөнүн мыйзам чегинде таза жүрүшүнө, соттук процесстердин адилеттигин камсыз кылууга каршы жасалып жаткан күрөш. Бул мыйзамдуулук менен өзүн билемдиктин, өз кызыкчылыгын мамлекеттен өйдө коюунун тиреши. Тилекке каршы өлкөбүздүн тарыхында бир нече аттуу баштуу саясатчылар камакка алынган учурлар болду. Баары тең мыйзамга баш ийип, тергөөгө келип, сот өкүмүнө баш ийишкен. Ал эми Атамбаев жеке керт башын ойлоп, тергөөгө баргандан баш тартты. Элди, жарандарды курмандыкка алып баруудан да кайткан жок. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздө тынчтыкты, коомдогу коопсуздукту, элибиздин тынч жашоосун сактайбыз. Сактайбыз буюрса, бизнестин корголушун, жеке менчиктин кол тийбестигин камсыз кылабыз. Жарандарыбыз, элибиз кабатыр болбогула. Мамлекеттик бийликке, мыйзамга ишенгиле. Бардык саясий күчтөр биримдикте чогуу бололу. Коомдун ынтымагын, элдин тынчтыгын баарынан жогору баалап, сабырдуу бололу. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү жогорку кеңеш трибунасын мага берип, трибуна аркылуу мени кайрылуу жасаганга мүмкүндүк бергендер үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Мына министрлер, премьер баш болуп катышып отурушат азыр. Тиешелүү суроолор болсо жооп беришет. Мен азыркы кырдаалга байланыштуу иштерим абдан көп, түшүнүп турасыңар. Мага уруксат бергиле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бирок бирге бололу. Будан чогуу чыгалы, урматтуу депутаттар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат.